Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы Малик Аликеев дүйнө салды. Суук кабарданын продюсери Чынара Итигулова тастыктады. Продюсеринин берген маалыматына ылайык, Малик Аликеев бүгүн 17 январь күнү эртең менен оорудан каза болду. Маркумдун артында бир уулу калды. Мөлмөлүү мыры менен таанылган Малик Аликеев 1969 жылы 6 июнда Талас областына караштуу Көпүрө Базар айылында туулган. 2015 жылы жан баш сөөгүн кокустатып 2 ирет операция жасалган. Супер ТВ телеканалынын эмгек жамааты Малик Аликеевдин каза болгонуна байланыштуу жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Малик Аликеевдин 2020 жылы Супер ТВ телеканалына берген маегин сунуштайбыз. Кыргыз элинде мөлмөлүм чыгармасы менен таанымал болгон ырчы Малик Аликеев жамбаш сөөгүн кокустатып Таласта ооруканада жаткандыгы белгилүү болгон. Ал мындан бир нече күн мурда Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборуна которулгандыгы айтылды. Супер ТВ андан кабар алуу үчүн ооруканага келди. Анда биз менен бирге болуңуздар. Агай, биринчиден ден соолугуңуз кандай болуп калды? Жакшы, Кудайга шүгүр. Эми бага үмүт жакшы да. Ошон үчүн жакшы деп туралы. Буюрса анализдерин, рентгендерин кече рентгенге салып анализдерин алган. Аны эми жыйынтыгын күтүп атам. Буюрса, эгер анализдерин жыйынтыгы жакшы деп чыгарса, буюрса операция жасайт. Жабыркаганыңызга жарым жылдан ашып калыптыр. Анан жарым жыл болгондон кийин анан көңүл буруула баштады да сизге мамлекет тараптан да. Анан ага чейин эч кимден жардам сураган жоксузбу? Жок, бул баягы интернет эмесине чыгып кеткени ошондой болуп калды негизи. Анан буга чейин эми баягы келип кеткем больницага. Келип, бул Жумаев Сабыр агайга көрүнүп кеткем. Бирок жанагы ошол нормасы, кальцийнин нормасы, анализдер ошо норма болбогондугу үчүн улам жылдырып келди да. Декабрда келгем, анан мартта келдим, анан июнга деди. Мен азыр июнда келип отурам. Ошо кече күнү, ошо мурда күнү, ошо Маданият министрликтен машина жиберишкен, бияка алып келишти. Келгенде эле кече күнү анализин алды. Эми ошо анализдин жыйынтыгы буюрса жакшы болот деп күтүп атам. Барына белек. Салтуу жаңы жылдык Остор акциясы. Vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбанк, кулакчындар. Ал турга жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алууга жетишип кал. Барына белек, барына сонун маанай. Остор. Дарыланууңузга канча каражат керек экен? Каражат жагынан кандай болуп атат? Эми каражат жагынан ал жагын азыр канча кетерин аны сүйлөшүлө элек. Анткени операцияны дагы болобу, кальций жана айтып атпаймынбы, жыйынтыгы чыккандан кийин билинет да операцияда. Анан аны кандай кылып эме кылат, ал жөнүндө сүйлөшө элекпиз. Анан эми каражат жагынан дагы мына айтып атам го, ошо кыргыз элге ыраазымын, жакшы каалап элеген, жакшы колдошуп атат, дем берип атат, күч берип атат. Ошо өзүмдүн кесиптештерим дагы аябай жакшы колдоо көргөзүштү, келип кетишти. Аларга дагы чоң ыраазычылык. Мына ушул жарым жылдан бери оору менен күрөшүп атканыңызда жаныңызда ким болду? Ким карап, ким кам көрдү сизге? Мен айылда болуп аттым. Анан ошол айылда жаттым. Анакта эжем, бир туугандарым болуп атты. Апам, ошо өзгөчө апам ошол мени карап эле ошо кээ бирде билгизбей ыйлаганга чейин барып, анан 6 ай жатып калдым да. Оорунун кадырын ооруган жан билет дейт. Анан ооруп жатып эмнелерди мурда байкабай жүргөн, эмнелерди көбүрөөк байкадыңыз? Эми байкаганда эмне баягы ден соолук болсун, анан ден соолук каалайбыз, жакшылык тойлор барсак жакшы каалоо, ден соолук эле деп сүйлөйт экенбиз, бирок аны ошол убакта кадырын деле билбейт экенбиз деп атам, ойлойдум да, өзүнүн убагындачы. Эми басып туруп жүрсөң ден соолукту мындай оосучу менен сүйлөгөндөй эле. Анан момундай болуп жатып калганда, анан ошондо билет экенсиң ден соолукту. Анан бирок ошо алдын алыш керек экен негизи.
Анан эми жаткан кишиге айгырганда ой келет да. Жаткан арганда ой келет. Өзүң чөгөрөсүң. Анан азыр жанагы элдин деми бирок жакшы күч берди жака келердин алдында. Жакшы тилектерин айтты, телефон чалып алып, өзүң чөгөрбө, чыйра деп. Анан азыр Кудайга шүгүр эми. Ошол деми менен чыңалып, ошол операцияны күтүп атам. Апаңыз бул жакта да карап азыр бул жакта турат. Демек, жанакы ырларда айтып өткөндөй, жашым бир топко келсе да апам үчүн дагы эле балам дегендей, ар дайым жаныңыздан бир караш жылбай карап атат окшойт апабыз. Эми апам баягы эне деген эне да. 40 жылы кабарсыз кетсем да кыйкырып алдыма чыгарын дейт. Мен айттым, азыр шаар ысык экен. Ал үчүн мындай жанда пандемиянын убагы болуп атат. Барбай эле коюңуз дедим. Жок, болбойт да. Жок, мен барышым керек, жаныңда болушум керек деп келди. Келген сайын эле коштоп келет. Ошо тияк багына барбаса да ошол жерде отурганына ыраазы болуп, кандай болуп атат, эмне деп атат деп эле ошо кошо келет. Ошол энелер аман болсун. Анткени бардык эле эненин жүрөгү ошондой болуш керек. Ооруп жатып деле мындай коомдо болуп аткан жаңылыктардан кабар алып турсаңыз керек. Жаңылыктардан албетте, жаңылыктардан кабар алып атам. Эмансыз да болбойт да. Жаңылыктардан кабар алып атам. Анан ошол өзгөчө мынтип жанагы дем күч деген жакшы экен. Ошо ооруп жаткан өзү комуз деле кармабай калгам негизи. Ошо турса комузда карап коюп, анан ошол жанагындай дем бергенден кийин комузду ырдай баштадым. Баягы унутпай калган ырлар эске түшө баштады. Анан баягы ушундай кылып, баягы интервью алгандарды сурап, жаңы ырлардан бияка жөнөтүп аттым. Анан мындай ички сезимдер да ойгоно баштады да. Анан буюрса мына операция ийгиликтүү аяктаса, чыксам, анан буюрса, анан кийин чыгармачылыкка кайра кесиптештериме аралашып, бир элге бир жаңы ырларды ошону баары тартууласам деген ойдомун да. Сөздүн аягында сизден бир кыргыз элине кайрылуубу же эркин микрофонду болсун? Кыргыз элге эмне дейм, мен ушу тынччылык каалайм да биринчи. Мына азыр саясатта деле азыр туруктуу болбой жатат. Анан могу пандемия баягы бир жагынан элди кыйнап атат. Анан ошолундан бир аман эсен өтүп, ушу кыргыз элге тынччылык каалайт элем. Токчулук болсун, кыргыз эли аман болсун. Эми бул пандемия деген жалаң эле ошо кыргызга эмес, дүйнө жүзүндө болуп аткан нерсе болуп атат го. Анан ошол кыргыз эли оорубасын, баары аманчылыкта болсун. Ошо бир токчулук болуп, бир жакшы жашоону жашап өтөлү деген айтмакчымын. Малик Аликеевдин 90 жаштагы апасы Калемкаш апанын тилегени эле уулунун өз алдынча басып кетүүсү. Ал азыр уулунун жанынан жарым караш жылбай отурган убагы. Апа, айтсаңыз, уулуңуздун ден соолугу кандай болуп калды? Ден соолугу эми ошо 6 айдан бери турбайт. Жатат. Мындай чыгуу деген болбойт. Ошо жаткан эле жеринде жатат. 6 ай болду туура жатканына. Анан кадалек менен басканына 1 жыл 5 ай болуп баратыр. Кадалек менен басып жүрүп, анан кийин кайта турбай калды. Мындан бир 4 жыл мурун 2 жамбашынан операция жасалган. Анан жыгылып, бутуна жарака кеткен. Анан жарака кеткенде Таластын больницасында яттык. Ой, жашына келип бүтөт деп, аерде 2 ай жүрүп калдык. 2 ай жүрүп. Анан ал жаракасы бүткөндөн кийин бул Жумекупка келбедикпи? Анан келсек, кечигип келип калыпсыңар деп, анан берге жаткандан кийин кан куюп кетти. Кан куйду, 20 күн жаттык. Жана сөөктүн калициясы толбой, анан кайта кеттик Таласка. Ошо менен ошентип турбай калганына туура 6 ай болду. Ушул 6 ай аралыгында анан жанында өзүңүз болуп, өзүңүз карадыңызбы? Бир эмеси бар, эжеси. Ошол карайт, анан мен карайм. Келинчеги болсо бул шаарда турат. Анан булар да өз жумушу өзүндө да. Анан ошо экөөбүз карайбыз.
алгысындагы караса мындай жаткызып туруп, тиги бусуна такай турчу. Анын баласы да малда, анан жайлоого чыгып кетти, ал сарайга кетти. Биз бияка келдик. Жана эмеге чыккандан кийин дагы мынөгү маданият министри, тиги эмелер баары катышып атыр. Реклама чыккандан кийин. Анан эми Кудай жакшылыгын алып, мага башка эчтекенин кереги жок. Ушул балам басып эле кетсе болду. Айланайын. Өзүм жашым мына 90га жакындап калды. Ушуну эле басып кетсе болду, башка мен эмнени айтам? Элиңиз анда бир бата кылып коюңуз, кыргыз элине да бата берип, сиздин батаңызды алалы. Кыргыз эли мынөгү кыргыз элине тынчтык берсин. Мына өйдө төмөндөп атырбыз баарыбыз. Силерге окшогон жаштарга өмүр берсин. Анан бактылуу болгула. Ошол элдин тилегине мынөгү балам басып кетсе эле болду. Айланайын. Ушул иштеген ишиңер өркүндөп эле өсө бергиле, айланайын. Мына мен 90 жаш деген бата эле келет. Менин жашым анда өтүп жашагыла, бирок ыймандуу болгула ата-энеңерге, айланайын. Бала бакыранын атасы болгула, Куда күткүлө, кыз бергиле. Анан журтка тынчтык берсин. Тынчтык берсин. Бул карантин деген оору биз тиги согуштун убагында да көргөн эмеспиз. Бул тим эле эл көбөйүп кетти деп бир балекет кылбас элек. Анан ушул айланайын, эмне кылайын, эми элге тынчтык берип, өмүрүңөр ушун болуп, бактылуу болгула, айланайын. Айтканыңыз келсин апа. Ырчынын жубайы жаңыл айымда үй бүлөсү менен жолдошунун сакайып кетүүсүн күтүп жатканын айтып өттү. Биз чогуу эле болуп аттык. Анан баягы ооруганда кичине таласка барып туура келди. Менин иштерим бар, жумуш иштеп, биякта жумушка байланыштуу биякта болуп аттым. Бияка келгенде бияктан каралып, ушинтип карап атабыз. Үй бүлөсү абдан поддержка берип, жакшы кылабыз, жакшы карайбыз. Анан ошоно чыдамсыздык менен күтүп атабыз Маликтин жакшы болуп кетишин. Мына эл дагы көтөрүп ушундай биз мындай реклама кылып, жардамдык суроо менен кылган эмес, баягы тартып байкатпай тартып эле реклама болуп кетти. Анан ошол элден айланса болот деп өзү да айтат, көп элден айланса болот, эл журттан. Эл журт көтөрүлүп мынтип айткандан кийин көңүл буруп башташты да. Буга чейин Маликке деле көп мындай көңүл бурулбай калды эле чынында. Анан өзү да ошо көңүл бурулбагандыктан баягы эме болбогондуктан көп дагы чыгармачылыктан кичине алыстап кетти. Анан кийин ошо качан ушундай болот деп ичибизде эле жүрчүбүз. Анан кийин ошол эми жакшы болуп кетсе, Кудай буйрса эл алдына чыгып концерттерин берсе, могу ат деген өзү аманат экен да. Эми өзү дагы мына эл журтубуз дем берди, күч берди деп ойлойм. Ушул эле жакшы сөздөр адамды жакшы сергитип, айыкканга тете болот. Ушундай көңүл бургандан бери Маликтин дагы көңүлү тынч, жакшы болуп калды, айыкканга тете болуп калды. Анан өзү дагы элдин алдына чоң жоопкерчиликти алып калды. Мындан ары дагы чыгармачылыгым менен, ийгиликтер менен кетсем, ушундай алып чыксам деген алдыда жоопкерчилик болуп калды. Мен эми ушул айтат элем, Кудай тааламдагы атты, бул атак даңкты көп жөн эле кишиге бере бербейт экен. Бу да абдан Кудайдын сүйгөн пендеси экен. Ошо атты аманат экен да. Кудай аманат, ошол аманат атты элдин жүзүнө жарык алып жүргөнү биз үчүн чоң сыймык да. Ушинтип алып жүрсө, биз эч качан үй бүлөсү аябай колдойбуз. Супер ТВ каналынын эмгек жамааты Малик Аликеевке чын ден соолук каалап, батыраак сакайып кетүүсүн тилейт.